Кече 9 октябрь күнү Ош Аравандагы кыргыз-өзбек чегарасындагы окуя так айта турган болсок, Өзбекстандын чегарасы артка жылганы боюнча Араван эли президентке ыраазы болушууда. Көптөгөн чегаралар дагы артка жылышы мүмкүн. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чегара кызматы интернационал айылынын ыйлап президентке кайрылган аялдарына жооп берди. Буга чейин соц тармактарда Лейлик районундагы интернационал айылынын аялдарынын ыйлап Садыр Жапаровго кайрылган видеосу тараган. Видео боюнча УКМКнын чегара кызматынан үн катышты. Чегара кызматы чегара аймактарынын чегара коопсуздугун бекемдөөгө багытталган иш-чараларды жүргүзүп келет. Учурда УКМКнын Лейлик районунун аймагында жайгашкан бөлүмчөлөрү мамлекеттик чегараны кайтаруу кызматын күчөтүлгөн режимде улантууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара өкүлдөрү кезектеги жолугушууларды өткөрүп турушат. Анда номер 42 протоколдун пункттарын ишке ашыруунун тартиби каралат. Кыргызстандын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Тажикстандын куралдуу агрессиясы учурунда талкаланган турак жайларды Кыргызстандын чегарага жакын аймактарынын социалдык инфраструктурасын калыбына келтирүү, курман болгондорго жана үй бүлөлөргө финансылык жана укуктук колдоо көрсөтүү боюнча конкреттүү чараларды көрүп жатышат деп айтылат маалыматта. Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Орусиянын аймагына кирүүдө жаңы мыйзамдар күчүнө кирди. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Орусия Федерациясына ишке орношуу максатында келген Кыргызстандын жарандарына 2021 жылдын 1-июлундагы номер 274 F3 Россиядагы чет элдик жарандардын укуктук абалы жөнүндөгү жана Россиядагы мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндөгү мыйзамдары күчүнө киргендигин маалымдайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары төмөнкүлөргө милдеттүү. Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде бир жолу манжа изин мамлекеттик каттоодон жана сүрөткө түшүүдөн өтүүгө. Россияга барганда 30 күн аралыгында баңгизат же дарыгердин көрсөтмөсү жок психотроптук каражаттарды колдонбойбу, жугуштуу жана ВИЧтен улам пайда болуучу оорулар бар же жок экенин аныктоо үчүн медициналык кароодон өтүшү керек. Медициналык документтердин мөөнөтү аяктагандан кийин 30 күн аралыгында Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнө жаңыртылган медициналык документтерди көрсөтүп туруу керек. Эгерде кыргызстандыктар бул талаптарды аткарбаса, алардын Орусиянын аймагында жүрүү мөөнөтү кыскарат. Ушуга байланыштуу Ички иштер министрлиги Орусия Федерациясынын аймагына бара жаткан мекендештерге жогоруда аталган федералдык мыйзам менен таанышууну жана жаңы талаптарды сактоону сунуштайт. Булак Сокол Медиа. Путин Крым көпүрөсүндөгү жардырууну Украинанын атайын кызматы уюштурганын айтты. Путин Крым көпүрөсүнүн жардырылышын теракт деп атап, Украинанын атайын кызматтарын айыптады. Бул Россиянын жарандык маанилүү инфраструктурасын талкалоого багытталган теракт. Анын автору жана аткаруучулары Украинанын атайын кызматы, деди президент. Терактыга Россия жана башка мамлекеттин жарандарынын да тиешеси бар экени, алар даярдоого көмөк көрсөткөнү дагы айтылды. Булак аралашы маалымат. Баткенде 6000ден ашык тургундар үйлөрүнө кайта элек.
Баткенде чек арадагы Каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгон 6000ден ашуун киши үйүнө кайта элек. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин 10 октябрда тараткан маалыматында эвакуация болгон 137 миңдей кишинин көбү туруктуу жайгашкан жерлерине кайтып барганы айтылды. Бүгүнкү күндө убактылуу кабыл алуу жайларында 1145 жаран жайгашкан. Алардын 13-ü Ош шаарында, 17си Жалал-Абад облусунда, 59-ы Ысык Көл облусунда, 838 киши Чүйдө, 218-и Баткен облусунда. Жарандардын үйлөрүндө 4975 киши убактылуу баш калкалап жатат. Облус боюнча Кыргыз-Тажик чек арасында соңку куралдуу кагылышта талкаланган 372 турак үй бузулуп, урандыларды тазалады. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстан күнөөнү Кыргызстанга оодарды. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери, жарат алгандардын расмий эсеби 200дөн ашты. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200гө чукулуу жаракат алганын билдирди. Азоди радиосу өз булактарына таянып, 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты башка көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болууда. Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 октябрдагы маалыматына караганда, соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан. Анын 423-ü жашоого жараксыз болуп калган, 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Азоди радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, жаңжалда тажик айылдарында дүкөн, турак жайлар өрттөлүп, талкаланганын жазды. Дүйшөмбү кыйроолор тууралуу расмий билдирүү кылган жок. Булак Сокол медиа.